Assalamu alaikum dostlar. Bugün men sizlerge үй şartında aябай даамдуу жана жөнөкөй бургердин рецепти менен бөлүшөм. Алгач эле бизге жылуу суу керек делет 75 грамм, сүт 100 грамм, сүт да жылуу болуусу керек. Эритилген сливочный масло 15 грамм жана 15 грамм сахар. Барын кошуп алган соң венчиктин жардамы менен аралаштырып чыгабыз. Biraz undan salabız. Жана көптүргүч менен туз салып, жакшылап аралаштырып, 15 минуттага жылуу жерге уруп коебуз. Аябай сонун опора даяр болот, көтөрүлүп. Мынакей опоробуз даяр. Мен опораны экиге бөлүп алдым. Жарымына кызыл краситель кошуп, кызыл бургер жасайм. Эгер кааласаңыздар, сиздер дагы ушинтсеңиздер болот. Жумшак камыр кылып, аны 15 минуттага жылуу жерге ороп коебуз. Мынакей камырыбыз коюп чыкты. Эми алаканыбызга салып, тоголотуп, бир формага келтирип алабыз. Бул кызыл мен жана краситель кошуп даярдаган камыр. Мынакей 15 минутта үстүн жабып койсоңуздар, аябай көп, сонун болуп чыгат. Эми үстүнө тукумдан сүйгөп, үстүнө кунжуттан сеуп, кызып турган духовкага салып, 180 градуска бышырып алабыз. Мынакей бышты. Мен кызылын көрсөтүп берейин азыр сиздерге. Мынакей ичи бышты. Эми даяр болгон соусту сүйгөп алабыз. Соус бул кетчуп менен майонезди аралаштырып койсоңуздар, аябай даамдуу соус болуп калат. Эми салат жалбырагын коебуз. Эгер салат жалбырагы жок болсо, пекинский капустанын жалбырагынан койсоңуздар болот. Колбасабызды коебуз. Сыр коебуз. Эгер сизде котлет болсо, котлет койсоңуз да болот, аябай даамдуу болот. Биринин артынан бирин салып кете беребиз. Эми чипсы таякчаларын коебуз. Үй шартында чипсы таякчаларын жасасаңыз болот, теркадан өткөрүп, картошканы кызып турган майга бышырып алсаңыз болот. Мынакей бургерибиз даяр. Балдарыңызды үй шартында жасап берип кубандырыңыз. Эгер менин видеом жаккан болсо, лайк басып, подписаться болгонду унутпайбыз.